бейиште жана дозокто адамдар кантип жүрөт, мынтип жүрөт, антип жүрөт дешет. Ошондо учурда бейиште адамдар жүрүшөбү? Мындай туугандар. Уйддатлил Жаннат жаралган, бүгүнкү күнү бар. Бейиш бүгүнкү күнү жаралган бар. Биздин акыйда ишенимибиз боюнча. Ханафи мазхабтагы биздеги Матуриди акыйдасы боюнча мынакей туугандар Ахли сүннат вал жамаат айтат, бейиш дагы бар, дозок дагы бар, экөө тең жаралган, бирок таяр, азыр кире элек эчким. Бейишке дагы дозокко да кире элек. Бейишке дозокко качан кирет? Кыяматтан кийин кирет. Так, кыяматка чейин азгы аякта. Барзахта. Не деген алам бар? Барзах аламы бар. Алами арвах, алами бутуни уммахат, алами дуния, алами барзах, алами кыямат деп 5 алам бар. Биз экөөнөн өттүк, экөө алдыда, үчүнчүсүндөбүз. Бизге чейинки ата бабаларыбыз канчасы өттү, пайгамбарлар канчасы өттү, Адам алейхисаламдан бери тартып, бардыгы барзахта. Бул дегени көбүнчө биз кабырда деп коебуз, мындай көбүнчө кабырга коюлгандын себебинен. Бирок карышкы жеп кеткенде, океанга чөгүп кеткенде, асманда өрттөнүп күлүп алып жерге коюлбай калганда, алар каяктан? Бардыгы барзахта. Бирок кээ бирлер анча-мынчасы мисалы, арстандын ичинде болушу мүмкүн. Башкасыга тияк-бияктарда. Бирок ошон үчүн барзах деп коет, барзах парда деген сөз. Бу дүйнө менен ахиреттин ортосунда парда болгон ошол аламды барзах деп коет. Азыр мына сурооңузга мындай, ушу күнгө чейин бейиште жүрөт, дозокто жүрөт, бейиште болсун, дозокто болсун дегендердин бардыгы барзахта. Бейиштин таасирлери бар, дозоктун таасирлери бар. Түшүндүңүздөр, пайгамбар ошон үчүн айткан, ким өлсө, ага кыямат башталды деген. Кыямат азыр башталып элек. Бирок канча туугандарыбыз өлүп калды, ага кыямат башталды. Биз дагы койсок, бизге кыямат башталат. Мындай. Демек, азыркылардагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабыр бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Буну үймөк топурак деп ойлобогула деген. Демек, бирок о бейишке дозокко кире элек го. Кандай десеңиз, сиз азыр бизде устук кан тартабыз кара сууда. Ошого чейин киши чай, пай, нампан алып келет да. Бирок негизги аш келе элек азырчы. Менюда негизги аш келе элек. Кодум негизги бейиш келе элек. Ошо бейишке чейин бейишке кире турган адамдын ошо башталгычтары, рахаттары кабырда баштала берет.